Былтыр ат башыга барып ел менен жолуктум. Мен камакта жатканда баягы ат башыга логистикалык борбор салалы десе ызылдап, элдер салдырбай, кокуй деп кууп чыгып салбады беле ат башылыктар. Анан мен чыкканда айын изучать этсем, бул 100% бизге пайда берип иштей турган логистикалык борбор экен. Тим эле ошол жерде 30 000 адамдын иш орну менен камсыз кылып, баягы жалпылап айтканда, водители, тамак аш сатканы болобу, ошол жерде иштеген болобу, ошондой логистикалык борбор болмок экен. Ушу электромобилдерди чыгармак экенбиз ошол жерден. Анан эл менен барып жолугуп түшүндүргөндөн кийин эл айтты, "Болду, салдыр, алып келип салдыр" деди. Мен ошо инвесторлор чакырып келем, сал мына, мен эл менен сүйлөшүп койдум десем, бүгүнкү күнгө чейин ошол инвестор келбей койду. Мен дейт, ал акчамды дейт башка жака салып салгам. Анан элиңер ушинтип иштетпейт экен, мен кийин банкрот болуп каламбы деп коркуп атам деп келбей атат. Кыргызда жакшы сөз бар да баягы, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деген. Мына биз ымдаганга өзүбүз зар болуп отурабыз да мына. Муну дагы ошол убактагы бийлик элге туура түшүндүрүп жеткизе алган эмес. Чагымчылдар болсо, сырткы күчтөр да болгон. Буга кызыктар, а жерге салдырбаш керек деген. Аны өзүңүздөр билип эле отурасыздар, менин оозуман чыкпай эле койсун. Ошолор дагы иштеген дагы элдин баарын будараш этип, Бишкектен алып барып, ушинтип кокуй чыккыла деп атчандарды кошо айдап ушундай кылган мынакей. Мына азыр уже салдыра албай отурабыз. Кайра чакырып алып келе албай атабыз. Келбей атат мынакей. Курсак, мына электромобилдерди Бишкекке курсак болот. Мына токтоп турган заводторубуз көп. Фабрикалар, зданиялар, территорияларыбыз турат. Мына быйымызы бош турат. Ошол жерлерге кура берсек болот.